Өлкө аймагында спорттун футбол түрүнө жакшы көңүл бурулуп, анын алкагында футбол оюну боюнча Кыргызстандын чемпионаты өткөрүлүүдө. Талас шаарындагы Эшим Кутманалиев атындагы стадионунда Семетей Талас футбол клубу жана Ысык Көл футбол командаларынын беттеши орун алды. Бул таймашка Ысык Көл футбол клубу бир апта күчүрмөн даярдыктарды көрүшкөн. Бүгүн Таласка келгенбиз, ошо экинчи тур болуп атат. Талас менен ойноп атабыз, жергиликтүү команда менен. Оюн жакшы, биздин балдар азыр жаш, мындай опыт алып атат десек болот оюндан оюнга. Буюрса оюн жакшы, курч. Оюн жакшы өтүп атат. Ушундай оюндардан балдар үйлөнөт десем жаңылышпайм да. Ушундай оюндардан тажрыйба топтоп, анан кийинки уровеньге чыкканга абдан чоң секирик да, мүмкүнчүлүк да. Ушундай оюндар көп болсо, бизге да, оюнчуларга да, бизге тренерлерге да жакшы болмок да. Оюн 2 таймдан туруп, ар бир тайм 45 мүнөткө созулду. Биринчи таймдын 25-мүнөтүндө Семетей Талас командасынын 6-катар санындагы чабуулчусу Адилет Акматуулунун таамай соккусу атаандаштарынын дарбазасына гол киргизип, оюндун эсеп санын ачты. Командасынын курамына албетте бул упай жазылуу болуп турат. Биринчи турдук оюндарда Семетей Талас футбол клубу Чүй облусунун намыс командасы менен таймашып, жыйынтыгында тең-тең болуп чыккан. Ал эми бул оюнда Семетей Талас командасы жеңишке жетүү максатын коюшкан. Ар бир оюн кыйын болгондой, бул оюнда кыйын болуп атат биз үчүн. Өзүбүздүн аракетибиз кылып азырынча бир гол алдыда жүрөбүз. Буга чейин биринчи оюнубуз намыс Кереро командасы менен Чүй. Бүгүнкү оюнга жакшы даярдык көрдүк. Ушу жума бардык полный күндөрүн даярдык менен өткөздүк. Тындаштарга ийгилик каалайм. Биздин команда эң башкысы жаракатсыз, травмасыз ойноп, жакшы оюн көрсөтөлү. Бул жылы оюн таласында өздөрүнүн мыкты тажрыйбасын көрсөтүп жаткан Семетей Талас футбол клубунун оюнчуларынын дээрлик бардык курамы жаңыртылган. Башкы максат өсүп келе жаткан жаш муунга басым жасоо менен алардын чеберчиликтерин өстүрүү болуп саналат. Командабыз жаңырттык, составты жаңырылдык. Азыр жаш балдарды киргизип атабыз. Себептен бал азыр жаш балдарга көбүрөөк акцент кылып, аларды эмки сезондорго даярдап, ошол жактан көп иш алып баратабыз. Жаш курагы 14 жаштан баштап 25 жашка чейин биздин командада балдар бар. Ошо жакшы жери бул команда эгер биздин лигада жакшы ойноп кеткен балдар кийин ошо премьер лигага ойноп кетишет. Автода күчтүү клубтар бар, ошол жерде ойношуп. Азыр мына акыркы 3-4 жылдын ичинде Таластан чыккан күчтүү балдар азыр жогорку лигада ойноп жүрүшөт. Таластык балдар. Жылдан жылга балдарыбыздын потенциалы өсүп, оюндары жакшы болуп, ошо футболго көп ушундай көңүл бурган үчүн биздин балдар өсүп атат да бүгүнкү күндө. Оюндун экинчи таймында Семетей Талас командасы атаандаштары болгон Ысык Көл командасынын дарбазасына чагылгандай ылдам сокку узатып, 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Алдыда Семетей Талас командасы Токмок шаарында өткөрүлүүчү Бурана футболдук клубу менен күч сынашат. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Докдурбек уулу, Талас шаары.